Мындан 10 жыл мурун 2013 жылдын 28 мартында Политклиника гезитинин алгачкы саны жарыкка чыккан. Ал учурда коом жаңы көз караштагы, көз каранды эмес журналисттерге муктаж болуп турган. Политклиника дал ушул талаптарга жооп берген гезит катары ачылган. Кыргызстанда журналистика мындай шарттуу түрдө экиге бөлүнүп калган болчу. Кыргыз тилдүү журналистика, орус тилдүү журналистика болуп, орус тилдүү журналисттер кыргыз тилдүүлөргө караганда бир аз алдыракка кеткен да, өнүккөн. Себеби баягы окутуулардын баардыгы орус тилинде жүрүп, ошон үчүн болсо керек. Анан кыргыз тилдүү журналисттер дегенде эле мындай көпчүлүк адам мындай тоготпогондой мамиле жасачу, ошол нерсе бизди аябай мындай намысыбызга тийчү да. Анан ошо таза журналистика болсун деген журналисттер биригип алып, биз келе өзүбүзчө бир жаңы сапаттуу контент жасаган, жаңы гезит ачабыз деп ошентип сүйлөшүп, Политклиника ошентип ачылып калган. Башында биз биринчи саныбызга эмне үчүн Политклиника дегенде биз жазып чыкканбыз. Политклиника негизи журналисттер таза болуш керек деп. Журналисттер таза болсо, коом таза болот. Анан журналисттер фактылар менен, өзүнүн иликтөөлөрү менен саясатчыларды, чиновниктердин иштерин тазалайт, дарылайт деп ошон үчүн Политклиника деп койгонбуз да. Негизи массалык маалымат каражаттары, медиалар эркин болсо, анда коом да эркин болот деген максатта ушул медианы түптөгөнбүз. Эркин, көз каранды эмес болууга умтулган журналисттер жаңыдан иштеп баштаганда эле кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Политклиника азыркы деңгээлге жеткиче көптөгөн оош кыйышты басып өттү. Редакциянын кеңсеси жок, айлык акы төлөнбөй калган учурлар, басмаканага карыз болуп төлөй албай калган күндөр да баштан өттү. Политклиника жаңы газета болуп чыга баштаганда бир аз чыккандан кийин эле кыйынчылыктар башталды. Адегенде офиста жок болду, айлык акы дагы берилбей калды. Ошол кезде биз бирок ушакты жазбайбыз, буйрутма материалдарды жазбайбыз деген бир чечимибиз бар эле. Бирок биз ошол чынчыл болуп, жалаң чындыкты жазалы деп ошол айлык албаганыбызга да кайыл болуп иштегенбиз. Бирок кыйынчылыктардын баары Политклиниканы күчтөндүрдү жана коомду агартууга жаңы дем берди. Учурда Политклиника Кыргызстандагы кыргыз тилдүү жергиликтүү медиалардын арасында алдыңкы катарда турат жана дүйнөлүк жаңы тенденцияларды биринчилерден болуп ишке киргизип келе жатат. Негизи биз ошондо баягы сайт жасатсак, биздин газетабызды эч ким окубай коет деген мындай жаңылыш түшүнүгүбүз бар болчу экен да. Анан мен ошондо немеге Америкага барып калдым. Анан ошондо бир редакциянын жетекчиси айтты да, мага сөзсүз сайтың болуш керек. Бул сенин визитная карточкаң болуш керек депчи. Сенин газетаңды сатып алып окуган адам дагы сенин сайтың аркылуу сенин атыңды таанып биле баштайт. Ошон үчүн ошолор аркылуу мындай реклама берүүчүлөр келет деп айтты да. Анан ошондо келип мен бир проект жазып, ошонун негизинде сайт жасаткам. Бирок бизде параллелдүү теге газетада чыкчу, анан сайт дагы бар болчу. Сайт бир жумада бир жаңыланып турчу да. Анан ошол кезде баягы эл көп гезит окубай, сатып албай, тираж түшүп, жакшы сатылбай ушинтип атканда карыздарга да батып кеттик. Басмаканага карызга, ижарага карызга, анан ошентип атып тенденция интернетке кетип атат экен. Жаңылыктарды койсок, баягы бир жумалык тиражыбызды бир күндө окуп койгон учурларды байкадык. Анан болбойт экен, биротоло эле ошо онлайнга өтүшүбүз керек экен деген чечимди кабыл алдык. Конвергенттүү редакция болобуз деп журналисттерибизди окутуп, ошо онлайн продуктыларды кантип даярдаш керектиги боюнча окутуулардан өттүк. Ошентип 2019-дан бери толугу менен онлайнда иштеп атабыз, буюрса. Политклиника 20-га жакын коомчулукта чоң резонанс жасаган иликтөөлөрдү жасап, коррупцияга каршы күрөшүүдө зор салымын кошууда. Ошону менен катар, ондогон дата макалаларды жасап, эксклюзивдүү маектерди, аналитикалык макала жана факт-чекингтерди жасап, элге кыргыз тилинде сапаттуу контенти менен коомду алга сүйрөп жатат десек, жаңылышпайбыз.
Политклиниканын эң негизги максаттарынын бири элдин медиа сабаттуулугун жогорулатуу жана маалыматтык маданияттын сапатын көтөрүү. Азыр политклиникада элдин кызыкчылыгы үчүн гана күйгөн, өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган, кесипкөй, прогрессивдүү, туруктуу, чоң команда түптөлдү. Политклиника мен үчүн жашоо. Политклиника мен үчүн ишеним. Политклиника мен үчүн демократия. Политклиника мен үчүн бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Политклиника мен үчүн бул жакшы адамдар. Политклиника мен үчүн бул бийик максаттар. Политклиника мен үчүн чоң тажрыйба. Политклиника мен үчүн такталган гана маалыматтар. Политклиника мен үчүн таза журналисттер. Политклиника мен үчүн эркиндик. Политклиника мен үчүн чындык. Политклиника менен чындык тарапта бол.